Сырдашканда. Каныбек Зуннахунга келгенден бери бир далай убак өттү. Салтанаттуу байлыгы менен магдыраган сары көз эмес, кары жок кара суугу менен калтыраткан кыш өттү. Каныбек үчүн кыш жөн эле өтө койбоду. Күн сайын кайгысын көбөйтүп, катаал турмушка суугун кошуп, калтыратып өткөрдү. Кыш эмес жаркыраган жаз өтүп, толукшуган жайда аяктап келатат. Каныбекти менден башкаң жумшоочуң болбогула. Мен өзүм жумшаймын. Өзүмө келген колдун жыргалын өзүм сүрөм, жумшагысы келгендер менден сурасын, деп Зуннахундун энеси Супахан айткандыктан Каныбек күндүр-түндүр Супахандын гана ыктыярында болду. Каныбек, суу жылыт. Каныбек, дара талууга суу даярда. Каныбек, чылым түтөт. Каныбек, мен жатууга чай муздатып кой. Каныбек, менин кепичимди тазалап кой. Каныбек, Самсахунду чакыр. Каныбек, Айбатакты ээрситип кел. Каныбек, Айбатакка айт, мага бүгүн баландай тамак жасасын. Каныбек, Анарханга айт, баланышты бастанчада иштеп койсун. Каныбек, Батмаханды бер чакыр. Каныбек, Айнсаханды чакыр. Каныбек, Зуннахун уктаптырбы же жокпу? Акырын барып билип кел. Каныбек, Самсахун аттарга чөп салыптырбы же жокпу? Каныбек, аттардын кайсынысы тоюп, кайсынысы ачка калганын карап келчи. Каныбек, бутумду шалап кой. Дагы ушул сыяктуу шылтоолор менен Супахан Каныбек деп какшайт да олтурат. Бирок ал күн менен түндүн мезгилине же күндүн жылуу суугуна карап какшабайт. Кайсы убакта оюна эмне келсе, ошол убакта какшайт. Ал убак күнбү же түнбү? Эгер түн болсо түндүн ортосубу же таңга жуукпу? Күн ачыкпы же жаап жатабы? Күндүз жүгүрүп жүрүп чарчаган Каныбек кызык уйкудабы, ойгообу, ал бир аз эс алууга болобу же болбойбу? Анда Супахандын кымындай жумушу жок. Жана андай ой анын башына келмек тургай түшүнө да кирбейт. Каныбек деп Супахан үн салганда, хуллук апа деп эки колун бооруна алып, такыр жерден чөптүү жерге карай жүгүргөн бөдөнөдөй бүжөңдөп, ошол замат Супахандын алдына жүгүрүп келбесе, анда Каныбекке күн жок. Каныбек келгенден кийин эл үшөп, жер үшөп, чоочун турмушка күн албай, анын үстүнө кызыл ала болуп чаңырып калган энесинин кабарын билбей, кайгыга батып, чүнчүп жүргөндө Супахандын колу Каныбекке көп тийди. Көбүнчө түнкү уйкунун кучагында жатканда Супахандын үнүн укпай калып, таякты көп жеди. Келгенден бери турмуштун бир катар оорун тартып, Супахандын ачуусу келген күнү суукта болсо сарайга жатып, Самсахун менен Айбатактын аркы берки акыл насаатын угуп, Каныбек бир топ кагылып, бышыгып калды. Бирок ошого карабастан Супахандын ачуу тиле, каттуу муштуму тийбей калган күндөрү өтө сейрек. Айрыкча эне Самсахун карып баратат. Анын ордуна түбөлүк ишеничтүү киши болгону жакшы. Каныбекти ат багууга да үйрөтө жүрүңүз деп Зуннахун айткандыктан, жаз чыккандан бери Каныбек Самсахун менен бирге короодогу аттарды багышып, жумушу көбөйүп, оорлогон сайын Супахандын каргышы менен таягы көбөйө баштады. Самсахун алып келген бедени Каныбек экөөлөп, жазы менен туурап, аттарга салып өткөндө, башына кундуз тебетей кийип, анын үстүнө баса ак жибек жуолук салынып, кара байкасан башмантын жаркылдатып, карала шайман көйнөктүн этегин булактата басып, өз кызы Батмахан менен келини Айнсаханды ээрчитип, Супахан үйдөн чыкты. Супахандын жашы 50дөн ашып калган, чарчы бойлуу, ак жүздүү сары чейкел киши. Зуннахундай эпчил уулунун аркасы менен күйөөсү Эминахунга бийлик жүргүзүп, өз оюндагысын иштеп, дайыма жыргал менен күн өткөрүп келгендиктен бетине бырыш түшүп, нуру өчө элек. Алида күйөөгө тийсем деген үмүтү бар. Бирок күйөөгө тием деп Супахан уулу Зуннахунга айта албай, Супаханды жактыргандар Зуннахундан коркуп батнышпайт. Супахандын туну Зуннахун, андан кийинкиси береги Намаркана маасы, кепич кийип, сарала шай көйнөктүн этегин эки жакка карай ыргай басып, жашыл баркыт 5 манатынын топчусун бир чыгарып, бир топчуланып, майдалап өргөн сары чачтарын артына карай ыргытып, эки ууртун жаңгак сугунгандай бултуйтуп, түйрүк эриндерин калбайтып, черкей чаккан көздөнүп турган сары кыз Батмахан. Айнсахан болсо Зуннахундун аялы. Алганына быйыл 6 жыл болду. Турпан, Карашаар, Хотенте Айнсахандын 3 күнүсү бар.
Ал күнүлөрүнүн кандай адам экендигин Айнсахан көрүп билелик. Төртүнчүсү күнүсү Алайдагы Айдарбек татканын кызы Айымбатча. Бирок Айымбатчаны Зуннахун ала элек. Ушул жазда Ош, Анжиян, Кокон, Самарканд тарапка соодагерчилик кылып барып, кудалашып келген. Айнсахан бүтүн Кашкарды басып чыккан сулуу, бирок акылга тайкы, кыялы чукул, оомарак. Супахан оозунуп бир нерсе айта салса, талашып олтурбай ыгына күнү кылат. Ошон үчүн Айнсаханды Супахан жакшы көрөт. Кээде келини экөөлөп Зуннахунду үйдөн кууп чыгат же Супахан Айнсаханды шилтеп коюп, Зуннахундан өчүн алат. Айнсахандын бул мүнөзү Супаханга жагат. Айнсахандай сулууну, Айнсахандай акылдуу келинди Меккеге беш кыдырып барсам дагы таппаймын. Башка аялдарыңды Айнсахандын басып кеткен изине теңебеймин деп Супахан Зуннаханга көп айтат. Кыскасы Супахандын айтканын макул алгандардын бардыгы Супаханга жагат. Үй бүлө ичинде Супаханга жакпай турганы жалгыз гана Зуннахун. Зуннахун Супахандын тилин көп албайт. Кээде "Эне, айткан акылыңдын 5 тыйынчалык касиети жок" дей турган. Бул сөзгө Супахан ачууланып, 5-6 күнгө чейин казан аякты кагыштырып, Зуннахундун бетине карабай калат. Супахан коңшу колоңу менен урушса, бир күндөн ары кетпейт. Себеби коңшу колоңдору чогулуп, урушкан адамын Супахандын алдына түшүрүшөт. Эгер андай кылбаса, Супахан менен урушкандардын кесири далайына тиет. Палан менен урушканда мага болушкан эмессиң деп, ал коңшусун кызматынан чыгарат. Эгер өзүндө иштебеген коңшу болсо, аны көчөсү менен жүргүзбөйт. Супахандын сырын билгендер өлүп бара жатса да урушпайт. Көп убакыттарда Супахан өзү барып соктугат. Ошондой болсо да ал кермур айтышкан адам. Супахандын алдына түшүп, тайынып ташынып кутулат. Аз Зуннахун менен Айнсахандан башка үй бүлөдөн бирөө жазып тайса, ал Супахан кандай кааласа ошондой тил угуп, же таяк жеп кутулат. Кээде үй бүлөдөгү жаштар эмес, картайган Самсахун менен Айбадактын башына да Супахандын муштуму ойноп кетет. Бирок Супахан ал ишти туура иштеп жатабы, же адилетсиздикпи, аны териштирген бир жан жок. Ой катын, көзүңдү ачып оозуңду басып жүр деп айтчу, кай бир учурда токмоктоп койчу күйөөсү Эмилахун жок. Анын өлгөнүнө 6 жыл болду. Супахан чөнтөгүнөн кичинекей күмүш чакчасын алып, "Каныбек!" Аттардын алдын тазалашып жүргөн Каныбек жүгүргөн бойдон келип, "Хуллук апа" деп эки колун боорун алып, далысын саал бүкүрөйүп, башын төмөн салып тура калды. "Бир бутуң мында, бир бутуң дүкөндө болсун. Жакшы насыбайдан алып кел. Мен тойго баратам. Учуп бара учуп кел" деп бакырган Супахан Каныбектин дарбазадан кандай тызылдап чыгып кеткенин байкабай да калды. "Айбадак!" деп кыйкырганда, "Айбадагыңыз сизден айлансын" деп ашканада жүргөн Айбадак улгайганына карабай тампаңдай жүгүрүп келди. "Көзүңө кара, мен келбей калсам тамак жасаба. Загаранан менен оокат кылгыла. А биз андан башка эмне тамак жечү элек? Арткан үрткөнү гана болбосо" деп Айбадак андан аркы сөзүн айтып бүтө электе, Супахандын оң алаканы Айбадактын чекесине жабыша түштү. "Билем мен сени. Шашпа" деп ызырынып турганда, "Мынаңыз апа" деп Каныбек каттуу демиккен калыбы менен насыбай салынган чакчаны Супаханга сунду. Супахан каардуу көз карашы менен Айбадакты жерге кийирип жиберүүчүдөй карап туруп, чакчанын тагынын сууруп, насыбайдан алаканына чоң тартым салып, тилинин алдына карай кагып койду да, оозунда бир балекет түшө калгандай, ээгин бир-эки кыймылдатып туруп, эч неме айтпастан Каныбекти жаакка тартып жиберди. "Эй макоо, жакшы насыбайдан тартып көрүп туруп, алып кел деп канча жолу айттым. Тилинин алды күйүп калсын деп күлү көп насыбай алып келген экенсиң да" деп муштумун шилтеде эле Каныбек жалтанып эңкее бергенде, Супахандын муштуму далга тийди. Супахандын бакылдаган үнүн угуп чыга калган Анархан Каныбекти уруп жатканын көрүп, аны ургандан заарканып жаткандай үйүнө кайра кирип кетти. Супахан буркан шаркан түшүп, Айбадак менен Каныбекти каргап шилей, дарбазадан чыгып кеткенде, Айбадак бир балекеттен араң кутулгандай түзөлө көкүрөгүн керип дем алды да, "Каргышың кара башыңа көрүнсүн. Алтын көкүл раушандай асылдарды алган Кудай, бул жүзү караны эмне үчүн албады" деп көзүнүн жашын мөлт эткизди да ашканага карай басып кетти. Супахандын мындай мүнөзү Каныбекке көндүм-иш өңдөнүп бараткандыктан жаакка чаптырып, аркасына муштатышын мурунку кездегидей оор сезбеди.
Алтын көкіл Раушан дегенде уға замат жолы есіне түшіп, көңіліндегі анча-мынча қапалығы жоғылы баштады. Самсақұн аттар жақта келе жатып, «Жүр Қаныбек, өлбеген жандың құрсағын ептеп тойғызып алалы» деп тамашалағандай жайдарлана Қаныбекті еркелете қойды. Жолай айтқан алтын көкіл Раушан бы же Айбадақ апамдың айтқаны башқа алтын көкіл Раушан бы деп ойланып тұрған Қаныбек, «Самсақұн аке, алтын көкіл Раушан деген кім еле?» Самсақұн чочыған бойдан Қаныбектің оозын баса қалды да шашыла алақтап екі жағын қарады. Ешкім көрінбегендіктен ал Қаныбектің оозын қоя беріп, кимгендир жашырғандай үнменен «Аны қайдан ұқтың?» Қаныбек бір іштен қатты чочылағандай көздерін алайта томсорып ақырын қана айтты. «Айбадақ апам айтты». «Болды, ұншықпа», деді да Самсақұн Қаныбекті жетелеп үйіне кірді. Анархан чоң чыныға салынған тамақты көтеріп шығып, чыныны біреуден жашырғандай арқа жағына емері қармап, кимдиндир жоқтығына өкінгендей ұлытынып қойды. Анын жашы жаш, киеми жупыны болса да, көрініші, жүріш тұрушы бой тартқан қыздар сияқты. Өң көрінішіндегі сұлулықтан башқа, анын өңінде көрген адамдың için жылытарлық бір қасиет бар. Ал қоронun içinдағы бір рет айландыра қарады да, қайра үйіне кіріп кетті. Самсақұн чоң суғынған зағара нандың артынан чай ұрттады да, «Мынау шентіп жолай зынданға түшіп, алтын көкіл Раушан Азнақұнды өлтіріп қачқанда артынан қуғыншы қойды. Алар жетіп алтын көкіл Раушанды қармай тұрған болғанда, ал жан далбастап, Қашқар дариясына бойын таштап жібереді», деп Самсақұн айтқанда, «Өлейін деген екен да», деп Қаныбек оозындағы нанын чайнабай томсорып, көздерін жайната Самсақұнға қарай жүткінді. «Жоқ, өлейін дебей құтылайын деп», деді Айбадақ өзіне чай қойып жатып. Алтын көкіл Раушан суға бойын таштар замат суға чумқып, қайра көтерілі жан талашып келе жатып, суының көбөліне жолған. Алтын көкіл Раушандың күткені жақшылық болғандықтан көбөлден орынты қалып жашынады. Алтын көкіл Раушандың суға бойын таштағанын көрген қуғыншылар анын қандайча болуп аққанын, же анын аман қалғанын түн içinde көрбей қалышат та, өлді деген ойменен қайтып кетишет. Қуғыншылардан қорққан Раушан күндүн суығына, киімінің суу болушуна қарабастан көбөлдө отыра берет. Таң сүрет, күн нурун чачып чыга келет. Ошол учурда алтын көкіл Раушандын чыгыш жагындагы кечүүдөн Қашқар тараптан Хотенге бараткан кербенчилер кечип өтө башташат. «Ушулар мени кордой, ушул кыйынчылыктан куткарышар» деген ой менен Раушан көбөлдөн туруп кыйкыра сууга кирет. Бирок таң аткыча үшүгөн жана кийими суу болгон Раушан бирде сууга чуңкуп, бирде суу үстүнө чыга жан талашкан үнүн чыгарат. Дал ушул учурда Ошурахун аттуу суучул бала үстүндөгү жаман чепкенин чечип, өтүгүн ыргытып, көйнөк ыштанчан калыбы менен жардын башынан секирип түшүп, Раушанды суунун аркы өзүнө алып чыгат. Бул кандайча табышмактуу сулуу экенин эч кимиси билбейт. Алтын көкүл Раушан болсо тил сүйлөбөй титиреп, көзүн сүзүп сулук жатат. Ал кербен биздин кожоюнубуз Эмил Ахундуку. Эмил Ахун болсо байлыгына чиренип, көчөгө чыкса да ат минбестен эки кара качыр кошулган арабага түшүп жүрө турган. Эгер ал алыска сапар жүрүп калса, дайыма Айбадак экөөбүздү кербен менен бирге ала жүрүүчү. Ошондуктан ошол күнү Айбадак экөөбүз да баратканбыз. Алтын көкүл Раушанды көргөндө Эмил Ахундун эмне ойлогонун кайдан билели? Анын айтуу боюнча Раушанга кургактап кийим кийгиздик. Аны менен бирге Айбадак экөөбүз да арабага отурдук. Менин артыман келе бергиле. Бул табышмактуу кыз жөнүндө эч ким эч кандай сыр болбосун деп жүргүнчүлөрдү чогултуп айтты да Эмил Ахун жулунган качырлардын оозун Хотенге карай кое бердетти. Биз Хотенге бардык. Мурунтан дайылдалган үйгө да кирдик. Бирок алтын көкүл Раушан эч сөз сүйлөбөй, эти от менен жалын болуп, нурдуу жүзү тамылжып, киши тааныбайт. Анда биз бул табышмактуу кыздын сырын эмес, атап айтууга атын да билбей турганбыз. Эмил Ахун дүнүйөгө каруу, катынга касап, бирөөгө оңой менен жакшылык кылбаган кара мүртөз адам эле. Бирок алтын көкүл Раушанды көргөндөн тартып, ал бүтүндөй өзгөрүлдү. Эмил Ахундан бооркер, Эмил Ахундан мээримдүү жана Эмил Ахундан март киши жок болуп калды. Ал ар кимден сураштырып, мыкты таоптан бешти таап, алтын көкүл Раушандын жанынан карыш кетирбей,
күндөп түндөп дарылатты. Бұл менің қарындашым, егер аман айықтырсаңар, бешеуіңе 5 ат беремін деп, Емилахун тауыптардың ақысында бүчіп салды. Қыз қатты суықта екі өпкесінен тең қағынғанын айтышып, біраз уақыт ішінде емес, жыл бойы ат таппай жүрген тауыптар бардық айлаларын қолданышып, алтын көкіл Раушанды 7 күнде тілге келтірішті. 2 күн өтті. Алтын көкіл Раушан абдан түзеліп қалды. Bir топ күнден бері қандай абалда жатқанын, тауыптар қандай шараны көргенін, жана қайсы шаарға келгенін Емилахун қызға түшіндіріп, аның кім екендігін сұрағандан кейін, Қашқарда менің бір туғаным Жолой деген тұтқында қалды. Сіз мұншалық ердік қылғаннан кейін, ошол Жолойдың жайын біліп беруге да ердік қылыңыз. Бирок біліп берген қаварыңыз шындық болсын. Анан мен дағы чын сырымды айтам, деді алтын көкіл Раушан. Мурун bir oz жооп үчүн bir канча ой ойлонуп, bir нече күттүрүүчү Емилахун көзүн экирмегенче ойлонбостон мага буйрук берди. Эч кимге айтпас үчүн Раушан менден ант алып, Бакирахун дегендин жайын айтып, ошол эле замат мени Кашкарга жөнөтүштү. Бирок барган ишим ийгиликтүү болбой терс чыкты. Жолой өлтүргөн 2 чериги үчүн өлүм жазасына буйрулуп, мындан 1 жума мурун дарга асылыптыр. Анын өлүгүн мен да көрбөй калдым. Жолой кыргыз, алтын көкүл Раушан казак кыз эле, деген жоопту Бакирахундан алдым да кайра келдим. Мен кайра келгенде Раушан абдан айгып, мени чыдамсыздык менен күтүп жүргөн экен. Жаман кабарды угуп, bir нече күн төшөктөн турбай ыйлап жатты. Айбадак экөөбүз билген сөзүбүздү айтып, кайрат беребиз. Ай Емилахун болсо, соода иштерин приказчиктерине дайындап коюп, гүлгө айланган көпүлөктөй алтын көкүл Раушандын жанынан чыкпай калды. Bir ayga жақын қалғанда алтын көкіл Раушан сырын айтып, менің жанымды сақтап қалған жақшылығыңыз үшін деп Емилахунға жар болуға ыраазычылыгын берді, деп Самсахун жылмайып қойды да мұздаған чайдан уурттады. Бұл кишинин айтканы кайсы Жолой, кайсы алтын көкіл Раушан жөнүндө? Өткөн жылы энем экөөбүздү өлүмдөн алып калган Жолой жөнүндөбү же ошолорго аты уйкаш бирөөлөр жөнүндөбү? Деген суроо Каныбектин көңүлүнө кайталана баштады. Бирок ал шашылбады. Дагары жагын билүү үчүн камдаган суроолорун да бербеди. Ошентип алтын көкүл Раушан бир үйгө ээ болду. Бизди ошол үйгө иштөөгө Емилахун буйрду. Айбадак экөөбүз адал кызмат кылгандыктан алтын көкүл Раушан бизди жакшы көрүп, биз менен сырдашып, дайыма биздин үстү башыбызга, тамак ашыбызга жакшы карады. Алтын көкүл Раушан биз жөнүндө көп акылдарды айткандыктан Емилахун бизге мурункудай катаал болбой калды. Ал мурункудай соода иштери менен алыска барып, узак жүрүп калган жок. Bir жакка барса тез келет. Көбүнчө алтын көкүл Раушандын үйүндө болот. Супахандын ичи күйөт. Күнүгө Емилахун менен урушуп, Хотенкке кат жаздырат. Ушинтип күндөр өтүп, жылдар жыла берди. Bir нече жыл өткөндөн кийин алтын көкүл Раушан кыз төрөп, атын Анархан койду. Анархан жетиге чыкканда алтын көкүл Раушан таза туруп эле өлүп калды деп Самсахун жашыңкырай айтканда, алда кагылайын Раушаным-ай деп Айбадак ыйлап жиберди. Кантип эле таза жүрүп өлүп калды деп Каныбек ишенбегендей Самсахунга карай таңдана жүткүндү. Самсахун сууга чайдан ууртап жатканда, таза турган киши кайдан өлсүн садаган деп Айбадак башка бирөөлөрдөн сактангандай эшик жакты карап кулак түрдү да, иштин чыны алтын көкүл Раушандын шеги мындай. Бирок муну жан адамга оозуңдан чыгарба садаган. Сен өз балабыз деп сыр жашырбай айтып олтурабыз. Ишен апа, эч кимге айтпайм деп Каныбек карганган сыяктына түштү. Алтын көкүл Раушан өлөрдөн бир аз мурда ушул Супахан барып Анарханды эркелетип, чай ичип кеткен. Алтын көкүл Раушанга аябай кейигенин билдиргендей көзүнө жаш алды. Анын келип кетиши өтө эле тез болду. Ал кетери менен эле Раушан ичим дей баштады. Кагылайын Айбадак, шумдук, кандай шумдук, ичим өрттөнүп баратат. Жанагы Супахан шерменде бир балекет кылды бейм, деп безелене баштады. Бирок анын безелениши бир чай кайнамга да жетпеди. Капкара кан кусту да жан берди, деди Айбадак. Самсахун алтын көкүл Раушанды көз алдына элестеткендей муңайыштуу ой менен чынысын тиктеп, анда санда эрдин кесе тиштеп тунжуроодо. Каныбек оң чыканагын тизесине коюп, муштумун түйө, оозун басып, үйдүн тиги бурчундагы очоктун оозун карайт. Бирок
Ал ушул мезгилде очокту көрүп турган жок. Энеси экөө качып бараткандагы үңкүрдө, ошол үңкүрдө теке союп эт берген, өзүнүн башынан өткөндөрүн жомоктогон жолойду эсине түшүрүп, алтын көкүл Раушан дегенде көзүнөн аккан тамчы жаш сакалына кирип жок болуп жатканын көз алдына элестетти. Анын адамгерчилигин айткан акылын да көңүлүнө түшүрдү. Эмне үчүн ушундай жакшы адамдар кордукту көп көрөт? Эмне үчүн Түлкүбек, Зуннахун, Супахан сыяктуулар жыргашат деп ойлонуп олтурганда, анын көз алдына атасынын өлүмү, энесинин өлөсөлүү болуп калганы элестеди. Жанагы жүзүк карага ачуум келгендиктен раматтылык алтын көкүл Раушаным эсиме түшүп кетпедиби? Чай иччи Садаган Каныбек, сенин да атеңиң эсиңе түшүп кетти го. Алтын көкүл Раушан деп кайдан да айтып жибердим эле. Ич Садаган. Бүгүн атай сага ардап палоо жасайм деп Айбадак Каныбектин көңүлүн көтөрүү үчүн жайдарланып койду. Атасы өлөрүндө керез айткандан улам өлгөн кишинин бардыгы керез айтат деп ишенген Каныбек атасынын керездерин эсине түшүрүп турду да, алтын көкүл Раушан өлөрүндө Анарханга керез айтыптырбы? Менин ким экенимди Анархан эс тартканда түшүндүргүлө деген. Супахан болсо алтын көкүл Раушан жөнүндө Анарханга бир ооз айта турган болсоңор өлтүрөм деп коркутат. Бирок ага карабай Анарханга акырын айтып жүрөбүз. Жалгыз гана энесине Супахан уу берип өлтүргөнүн айтпайбыз деп Самсахун тукул кыркылдаган көк ала сакалын сылап койду. Дагы бир айткан керези бар. Бирок аны айтууга шарты жок. Шарты келгенде аны да айтабыз деп Айбадак чай коюп Самсахундун алдына койду. Эмне деген керез эле деп Каныбек оозун жийип ала электе. Ата, көрдүңүзбү? Сиз үчүн алтын сарканалуу күмүш чылымды күйгүзүп келе калдым деп балалыктын сүйкүмдүү шайырлык көрүнүшү менен күлүңдөй, түтүнү буркулдаган чылымды Анархан Самсахунга сунду. Өмүрлүү бол, мээримдүү бол, кубанычым деп Самсахун Анархандын колун чылым менен бирге кармай, өзүнө тартып, бетинен өптү да коркулдатып чылымды бышыра быштаганда ачык асмандагы топтолгон булуттай болуп, үйдүн ичи түйдөктөлгөн түтүнгө тола баштады. Ал чылымды көпкө чейин корулдата тартып туруп, Айбадак менен Каныбекке карай үйлөгөндө, ал экөө эшикке карай чыга качышты. Анархан бардык күчү менен каткыра, алардын артынан жөнөдү. Супахандын эри Эмилахун акенин, алтын көкүл Раушанды алган Эмилахун да ушул экенин, алтын көкүл Раушандан Анархан төрөлгөнүн Каныбек эми гана билди. Анын оюн жолой бийледи. Алтын көкүл Раушан тирүү деп угуп, Хотенге жолойду барганын эсине түшүрдү. Анын издеген Анарханымында, ал өзү кайда? Аман барбы же Каныбекке болушупсуң деп Түлкүбек бир балекетке учураттыбы деп Каныбек терең ойлонуу менен барып, аттардын далдаасындагы акырдын кырына олтуруп ойго кеткенде, тамак салган чынысын камырга кармаган Анархан анын алдына барып тура калды да, эмне ойлоп отурасың? Эчтеме ойлогон жокмун деп Каныбек чочулагандай акырдын кырынан түшө калды. Олтур. Түндөгү тамактан сага деп катып койгонмун. Бардыгын же. Сен этти жакшы көрөт деп айтканың несимде? Деп Анархан Каныбекти түртө акырдын кырына олтургузду да, күрүч аралаш салынган этти чынысы менен колуна карматып, өзү саал обучурок акырдын кырына олтурду. Мен азыр эле чайга тойгонмун деп Каныбек кыйыктангансыды. Кандай тойгонуңду мен билем. Унчукпай бардыгын же. Эгер муну жебесең, мындан ары сага эч кандай жакшылык кылбайм деп эки колунун башын эки колтугуна ката мурчуюп, Анархан терс карап калды. Боорукерлигинен улам Каныбек Анарханды көптөн бери жакшы көрөт. Үйдө киши жокто дайыма бирдемени ала жүгүрүп келип, "Жей кой" дейт да турат. Анархан Каныбектин тамак жей баштаганын кыя карап көрдү да, ага эчтеме айтпастан, уйгурча бир обонду ичинен кыңылдап бир нече кайырды да, "Ойнан кызла, ойнаңла" деп балалык назик үнү менен акыры жагын акырын созуп койду да, бийчеден бетер колдорун кыймылдата, эки ороонун шыкылдатып баратып токтой, Каныбекти уялгандай төмөн карай калды. Анын уялганын байкаган Каныбек эчтеме дебеди. Анарханды мурун эле жакшы көрүп жүрсө, бүгүн ого бетер жакшы көрүүдө. Кандайчадыр мээримдүү, бирок карып болгон. Ошол карып болуп жүргөндүн билбеген уялаш карындашы табылып, ал бүгүн жанында жароо керленип бирге олтургандай сезет. Анын өптөлөп берген тамагын зор кубаныч жана рахат менен жеп жаткандай болот. Ал тамакты жеп болуп, чыныны Анархан жагындагы акырдын кырына койгондо,
Emi toydum desең ишенем, деп Анархан жылмая чынын алды да, силер жүргөн жактагы кишилер этти көп жешеби? Көп жешет. Бир койдун этин жалгыз эле жеп койгон кишилер да бар, деп Каныбек ачылып, жайдарлана баштады. О, Каныбек, сен экинчи мындай айтпа, мен калп айткан кишини жаман көрөм. Анархан, ишенип кой. Ишенбейм, ишен. Бектин досу Түлкүбекти көрдүңбү? Көрдүм, эмне экен? Ошол экенеге тел козуну сойдурду. Зайыбы күмүш этти бүт салдырып келиштирип бышырды. Мен от жагып отурганмын. Анан баардык этти күмүш бир чарага салды да Түлкүбектин алдына койду. Түлкүбек күмүшкө бир жамбашын гана устукандап берди да, мага бир кара кабырга берип, кете бер деди. Мен сыртка чыгып, босогонун ачыгынан шкалап карап турдум. Анан өзү эле жеп койдуба? Бир кесим калтырбай этин жегени мындай турсун. Чучуктуу жиликти мага койбой, кабырга менен жамбаштын кемигин итке калтырбай кемиргенини түшүнсөм, мен калп дебес элең. Ой, Каныбек, ал эмне деген киши? Анан ал ооруп бирдеме болгон жокпу? Ал ооруп бирдеме болсо, мен ушул жерге келеминби? Деп Каныбек улутунганда, анын өңүндөгү жайдарылык жоголо түштү. Анын капа болгонун түшүнө койгон Анархан эптеп көңүлүн көтөрүүгө аракеттенди. Каныбек, сен да ушундай шаарда турчу белең? Кайдагы шаар? Биз жактагылар мындай шаарды көп билишпейт. Биз боз үйдө турабыз. Боз үйдө болгондо да жаманында, деп Каныбек Анархандын суроосуна жараша боз үйдүн кандай жасалаарын, отту кандай жагарын, боз үйдү жүктөп алып ар кайда көчүп кетише берерин жана башкаларын айтты. Анархан үчүн Каныбектин айтканы жомок сыяктанды. Аскалуу бийик тоолорду ашарын, анда адамдар мал багып жашаарын, андай тоолордо Каныбек өзү да кой багып жүрөөрүн айтканда, ошол укмуштуу жерде өзү жүргөнсүп, бүткөн бою дүркүрөп, Анархандын көздөрү алайды. Мен кыргызды жакшы көрөм, бирок жериңер жаман экен. Мен андай жерден корком, анын үстүнө ат минишет экен. Мен эшекти да минип көрө элекмин, деп Анархан жылмайып койду. Атты минип үйрөнүш абдан оңой, андан көрө кыргызды эмне үчүн жакшы көрөрүңдү айтчы. Кыргыз жакшы эл болот деп Самсахун атам көп айтат. Анын үстүнө менин энем кыргыз кыз экен. ИИ баса, казак кыз экен. Казак деген сөз, кыргыз деген сөз да, деп Анархан Каныбекке карады. Казактын кандай эл экенин билбеген Каныбек эмне деп жооп берерин билбей, Анархандын сөзүн укса да укмаксан болду. Кыргыз, казак, менин таятамдын аты болуш керек. Тактап сурабайсыңбы? Кимден сурайм? Энем мен жакшы эс тарта электе өлдү. Андан кийин атам өлдү. Атамдын аты Эмилахун, энемдин аты Алтын Көкүл Раушан, деп Анархан сыймыктануу менен айтты да, бирөөдөн чочулагандай дарбаза тарапка жалт карап алды да, Анархандын энесинин аты Алтын Көкүл Раушан экен деп эч кимге айтпа, деп сөөмөй менен Каныбекти кезгерип койду. Чыны ошондой да, аны айтса эмне болот экен деп Каныбек бул жөнүндө жана эле укса да, Анархан өз оозу менен эмне айтаар экен дегенсип дөдөмөлөндү. Супахан апам менин энемди жаман көрөт. Ошондуктан Алтын Көкүл Раушан деп аталган кишини эң жаман көрөт. Сен энеңдин атын айтасың деп мени 2 жолу каттуу урган. А сен кокуз айтып койсоң, сен өлтүрүп коюшу да мүмкүн. А энеңин аты ким деп бирөө сураса эмне дейсиң? Эмне дейт элем? Супахан дейм, деп Анархан Супаханды жактырбагандай мурдун чүйрө кабагын чытып улутунуп койду. Ал Супахандын кызымын дегенди жакшы көрсө, эмне үчүн Батмахан менен бирге тойго ээрчитип барбайт деп Каныбек чынын алып Анарханга жакын жылып олтурду. Өткөн жылы мени бир тойго ээрчитип барган. Алтын Көкүл Раушандын кызы сулуу экен. Супахандын кызын анын чыпалагына теңеп болбойт деп бир кемпир айтып жиберди. Ал кемпир менен Супахан аябай урушту. Үйгө келгенде сен эмне үчүн элдин көзүнө сулуу көрүнөсүң деп мени урду. Ошондон бери мен эч кайда ээрчитпейт. Мейли ээрчитпесе деп Анархан жылмайып койду да, мен аны менен тойго баргандан көрө үйдө тынч жүргөнүм жакшы. Айбадак апама каалаган тамагымды бышыртып жейм, жомок айттырып угам, энем жөнүндө көп нерселерди сурап билем. Айбадак апамы ырдатам, анан өзүмдү ырдайм, деп Каныбекке көзүн ойноттото карап жылмайды. Сен ыр билесиңби? Энем үйрөткөн ырлардан билем. Көп эмес, аз эле. Ал мага ушунчалык көп жомокторду айтып, эчен сонун ырларды ырдап берүүчү. Бирок мен көбүн билбей калдым, унуттум. Анын уондору такыр башка, кыргызча болуучу. Жолой жан, кайда кеттиң, неге кеттиң? Мен мине солган гүлдей алге жеттим.
Tiлекке өзүң менен жеткирмесең, мен сорлы кайта келмес жолга кеттим, деп Анархан кулакка жагымдуу ички үнү менен акырын гана ырдады да, жакшыр бекен? Абдан жакшыр экен. Жолой садырдатка кул болуп кеткенде алтын көкүл Раушан ырдаган ырекенин Каныбек дароо түшүндү. Сенин энең сагарнап ыры үйрөттү эле? Жок, деп Каныбек энесинин ырчы эместигинен корунгандай акырын гана айтты да төмөн карай берди. А менин энем унутпай дайыма ырдап жүргүн деп мага арна ыры үйрөткөн. Эмне деп? Жан сау элем, Анар ханым бир мербетим. Өзкейсиң көккө тиреу бой келбетиң. Суңкардай ала тауды шалкып ушуп, көргейсиң шешең туулган жердин бетин. Жолшубай катар-катар мөңгө келсе, кирдирмей ушуп өткөн ардыга тастап. Раушан шешетайым жер экен деп, шау болса найза сундыр колду бастап деп, Анархан өтө уккулуктуу үнү менен энесинин татнакай обонуна салып ырдаганда Каныбек үчүн дүйнө жүзүн бейпилдик жыргалы каптап, ошол жыргалдуу тынчтыкта чебердин чебери жасаган комузга, ууздун уузунун жүрөк тамырларынан жаратылган назик кылдар жан эртер жагымдуу үндөрүн Анарханга кошуп, алтын көкүл Раушанды кайра тирилтип жаткан сыяктанды. Анархандын жаркылдаган жайдары мүнөзүнө, уккулуктуу үнүн, ырынын маанилүүлүгүнө туткун болгон Каныбек Анарханга абдан такалып олтурганын байкабады. Анархандын секилдетип олтурган буту Каныбектин кызыл ашыгына тийип кетти. Буту тийип кеткендигине Анархан көңүл бөлбөдү, а Каныбек болсо таптакыр башкача сезди. Анын кызыл ашыгына тийген Анархандын буту эмес, татнакай колдору сыяктанды. Кандайдыр бир керемет менен кызыл ашык аркалуу Анархан назик колун сунуп, алды эле беркилете жүрөгүн сылап тургандай болсо, оң капталы Анархандын сол капталына ширетилип жаткан сыяктанат. Бирок ал бул сезүүдөн сүйүүгө камындай да байланыштырбады. Сүйүү деген сөз көңүлүнө да келген жок. Жолой менен алтын көкүл Раушандын ардактаган кызы Анархан ушул. Сенин бир тууган карындашың, колуңдан келсе көмөктөшө жүр деп кимдир бирөө кулагына шыбырап жаткандай сезилет. Жипке тизген күбөктөй тизилип, күндөр өтүү менен ай айга жалгашып, арадан дагы жыл өтүп, жайдар жай мээримин төккөн. Эл жайлоого чыккан убакытты болжоп, өткөн жылы жайда берилген Зуннахун насыяларын тактап, жыйнаштыруу үчүн бир топ киши менен мындан бир ай мурун Түлкүбектин айылына кеткен Самсахун кечээ кечинде келген. Кечээ кечинде Каныбек аттарга чөп салып коюп, энеси Ажарды жана айылдагы тааныгандарын сурай берип, түндө түн ортосуна чейин Самсахундун башын катырган. Бирок Самсахун кабагын чытып, үшкүргөнгөнүнө көңүлсүз жооп бергенинен улам, анын сөзүнө Каныбек жакшы ишенген эмес. Ошондуктан түндөгү суроолорунун бир катарын дагы кайтылагысы келди. Аттын тезектерин замбилге салып жаткан Самсахунга жакын барды да: "Самсахун аке, сиз иштин чынын айтыңыз", деди Каныбек тике карап. Самсахун белин түзөп, таңдангандай Каныбекке карап турду да: айланайын, кайсы иш жөнүндө сага калпым чыкты эле? Энем чын эле тирүү бар бекен?" деп Каныбек жалынгандай жалдырай карап, оң колун көкрөгүнө кое койду. Самсахун Каныбекке тике карай албай, аттардын тезектерин замбилге салып жатып: "Анын эмнесин кайталайсың? Түндө эле айтпадымбы? Баягы таяктан эчтеме болбой, аман айыгып, Түлкүбектин үйүндө иштеп жүрөт. Жанагы оңбогон күмүш 2-3 күндө кайра келебиз деп төркүнүнө Ажарды ээрчитип кетип келишпей, бери чыгаарда Ажарга жолуга албай, сага берем деген белегинди ала албай келип, сага уят болуп олтурбаймынбы?" "Эмне белек берем деди эле", деп өтө чыдамсыздык менен Самсахунга карай өңүлө калды Каныбек. Самсахун дароо жооп бере албай, бир аз ойлоно калды да, башын көтөрүп туруп: "Чамасы бир кичине сайма жоолук 2 герчөөдөй боло турган эле." Каныбек унчукпастан терең ойго кетти. "Жоолукту энеме ким берди экен? Саймасын өзү сайды бекен? Ошол жоолукту көрсөм кандай сонун болот эле? 2 герчөөнү ким берди болду экен? Түлкүбектики кой сойгондо керчөөсүн өлсө да башка бирөөлөргө беришпейт. Өздөрү бышырып жешет. Ким берди болду экен?" деп айылдагыларды элестетип турганда, бир чыны тамагында бөлүшүп жешчү Карып, Күлкан эсине түшө калды. "Карып акемин качып кеткени чынбы? Ал өткөн жылы Ажар айыгып, жаз чыккандан кийин качыптыр. Бала чакасын алып кайда кеткенин эч ким билбейт. Атабек издетип жататтыр. Ошондой болсун", деп Карыптын качып кеткенине кубангандай Самсахун жылмайып койду. "Чор тамандар айылы менен качып кетиптир дедиңиз беле? Алар абдан акылдуулук кылган экен. Болду болбоду алар алайга качышты.
Алай жердин бейиш эмеспи? Карып акем да ошол жакка кетти. Ал качарын мага айткан, сөзсүз эле алайга кетти деп Каныбек өтө сүйүнгөндөй көздөрүн жайнатып, беттерин тамылжытып жылмайды. Мени сөзүмө ишендиңби деп Самсахун маңдай терин эски бөз көйнөгүнүн этеги менен аарчып жатып. Ишендим, деди Каныбек. Келгенден бери оор жумуш иштеп, Супахандын таягын күнүгө жеп жана ажарды катуу сагынган Каныбекти зор кайгыга салып ыйлатпоо үчүн өмүрүндө бирөөгө калп айтпаган Самсахун Айбадак менен акылдашып Каныбекке калп айтты. Кары үй бүлөсү менен жана чор томандар айылы менен качып кетиптир деген сөздөрү чын болгону менен Ажар Түлкүбектин үйүндө иштеп жүрөт дегени жалган эле. Каныбекти Кашкарга алып келгенден кийин Ажар ырайымсыз таяк менен каттуу ооруп жатты. Балдарыбызга өткөн эмгегин актайлы дешип, карып менен Гүлүккан кышы бою Ажарга чоң жардам кылышты. Ажар аман айыкты. Карыптар кайда кетээрин Ажарга айтышты да жаз чыгаар качып кетишти. Каныбек Кашкарга келген учурда Түлкүбектин кайнатасы Кадырбек аттан жыгылып өлүп, өткөн күздө анын ашын беришкен. Сен агаңдын ашында байгеге кул сайылганда, менин атамын ашындагы байгеге күн сайбай тургандай кандай жөнүң бар деп күмүш атасынын ашынган Ажарды байгеге сайдырып жиберген. Ажар байкуш зарлай аты байгез алган башка бирөөнүн колуна кеткен. Аны Самсахун көргөн да эмес. Каныбекке тике карай албай, Самсахундун калп айтышы, калп айткандыгы жөнүндө өзүн өзү ыңгайсыз сезиши ушул жөнүндө болчу. Ай Самсахун аке, ай, энемин мага деген жоолугун ошондо эле алып, чөнтөгүңүзгө салып койсоңуз болмок экен. Ал жоолукту көргөндө энеми көргөндөй болбойт белем, деп Каныбек улутунуп койду. Самсахун Каныбектин бул сөзүнө жооп таба албай, үнү туттугуп, тили байланды. Анын сөзүн укса да укмаксан болуп, Самсахун зээнин кейте үйүнө кайра басты. Байкуш энем, мага деген жоолугун сонунда эле жасаган чыгар. Айарымын-ай, бир эле карап койсом, сагынганым тарабайт беле, деп ойлонуп турганда, Каныбек, деп бакырган Супахандын ачуу үнү үй тараптан угулду. Холлук апа, деп Каныбек үйгө жүгүрүп кирип барып, эки колун боорун алып, башын төмөн ийип тура калды. Супахандын көйнөгүн таптап олтурган Анархан Каныбектин жаман өтүгүнүн таманы таза эместигин көрүп, чоочуп кетти. Каныбектин бутун көрбөй калып, жумшай турган ишине бат эле жумшап жибергейле деп ойлоо менен кыпылдады Анархан. Бая күнү тамеки алып келген ишиңе барып, чылымга тамеки алып кел. Жакшы тамеки болсун деп Супахан бир бутунун маасысын чечип, бир бутунун маасысын чечпеген калоо менен Каныбекке карай бир топ даачандарды ыргытып жибергенде, даачандар туш тарапка чачыла түшкөндө, анын бири кайра тегеренип Супахандын алдына түштү. Чачылган даачандарды тере баштаганда, Супахан Каныбектин бутунун түшкөн аттын тезегин көрө коюп, алдына түшкөн даачанды алып жаткан Каныбекти маасы менен баштан ары бир салды. Бирок ал маасы менен чапканына алымсынбай, тура калып дагы бир чаап, колуң менен ал, ыплас, өлүгүңдү көрөйүн деп чаңырды. Каныбек эңкейип алайын дегенде маасылуу буту менен көмөлөтө тепти. Бирок Каныбек эчтеме айтпай тура калып, бутунан түшкөн тезекти алды да чыга жөнөдү. Апа, эчтеме булганган жокко, деди Анархан, Каныбектин урганына ичи күйгөндөй. Сен жетесизсиң, ошон үчүн жетесиздерге болушасың деп Супахан Анарханды эки муштап маасысы менен чапкылай үйдөн айдап чыкты. Анархан ачуусуна чыдабай кумсара үйдөн чыгып тура калды. Мындай таяктын далайын көргөндүктөн ал бошугуп калган сыяктуу. Көзүнө жаш албастан Айбадактын үйүнө карай басты. Ал өзү таяк жегенге кейген жок. Каныбектин таяк жегенине кейди. Анткени Каныбектин энеси жөнүндөгү окуяны эртең менен Айбадактын толук уккан. Ошондуктан Каныбекке таяк эмес, бирөөнүн тике карашы да каттуу тийүүчүдөй сезет. Анархан үйгө кирип барганда, Самсахун жоолук тууралуу Каныбекке айтпагандыгы жөнүндө Айбадакка айтып, Каныбектин жоолукка өкүнгөнүн элестетип, кайдагы саймалуу жоолук оозума кире калганын билбейм деп капаланып олтурган эле. Анархан Каныбектин энесинин жалган жоолугу жөнүндө сүйлөшүп жатканын түшүнгөндөн кийин, апа, энеңе 200 аарчы калды дебедиңиз беле? Аны катып койгонмун, керекпи деп Айбадак босогодо жөлөнүп турган Анархандын жанына барды. Ошону көрсөтүңүзчү. Айбадак ардан бери жаман сандыгын ачып, жаңы ак бөзгө орогон 200 аарчыны жаза. Мына садаган. Анархан колуна алып, эки жоолукту кабаттай кармап жыттап турду да, кандайдыр жыт энемдин жыты сыяктанат.
Анархандын үнү мукамдуу чыккандыктан ыйлап жибереби деген ой менен Самсакун Айбадак эчтеме дешпеди. Жоолуктун экөө тең ак жибек, четтери чычаланып, төрт бурчтарына жашыл жана кызыл жибек чиптен сайма сайылып, ортосуна татынакай гүл жасалган. Мунусун бекем катып коюңуз деп Анархан бирин Айбадакка кайра берди да, экинчисин алып чыгып кетти. Самсакун менен Айбадак эч нерсеге түшүнүшпөй, бирин-бири карашты. Анархан сыртка чыкканда көгүм кирип калган эле. Үйлөрдүн ичине чырак жагылган. Анархан сырттан байкап карады. Супахан кырынан түшүп жатат. Бирок чылымынын жаң гана тартып бүткөндүктөн үйдүн ичиндеги түтүн али токтошуп тургансыйт. Бир нерсе жөнүндө кубангандай каткырышып, анын жанында Айнысахан менен Батмахан олтурушат. Эки жакта эч ким көрүнбөгөндүктөн Анархан аттарга карай басты. Акырын, ат теппесин деп акырдын кырына жөлөнүп, аттардын чөп жегенин карап турган Каныбек утурлады. Каныке, деп Анархан көз кыйышын ойлогондой токтой калды. Каныке деп эркелетип айткан сөзү Каныбек мурун атасы менен энесине жана бир туугандардай болгон эжеси Сүйүмкандан гана угуп жүргөн болсо, 2 жылдан бери такыр укпай калган. Ошол жоголуп кеткен эркелетүү Анархандын оозунан капыстан чыга калгандыктан анын бүткөн бою ымыр-чымыр болуп кетти. Энеңин белегин албай калганыңды, өкүнүчүңдү мага берсең, мен сага бирдеме берем. Каныбек өкүнүчүмдү берем же бербейм деп айта албай дилдее түштү. Анархан анын жообун күтүп турбастан, башка бирөөгө бербей, үйдөгүлөргө көрсөтпөй, энең ачар бергендей кадырлап сактап, бетиңе арчып жүр. Бул менин энем Алтын көкүл Равшандын жоолугу деп Каныбектин колуна кармата салды да тызылдаган бойдон үйгө кирип кетти. Каныбектин жоолук кармаган колу ысып, ошол колу аркылуу бүт денеси жалындаган сыяктанды. Жоолукту жазып караганда анын бетинде саймасы бар сыяктанды. Бирок ага таасир кылган сайма эмес, жоолуктун аппактыгы жана куунун тыбытындай жумшактыгы. Бала болуп эс тартканы мындай ардактуу асыл жаңы буюмду колу менен биринчи кармашы, мындай буюмга эң биринчи ээ болуп турушу. Ал жоолукту бетине тийгизип, жогору көтөрө бергенде айланасы жарк этип, асман жылдыздары жарыкты ушул жоолуктан алгандай, ажары менен Алтын көкүл Равшан кол кармаша күлүмсүрөшүп маңдайында тургандай боло түштү. Ооба, Каныбек ушундай сезди.